Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Арыктап бүтүп, ач арбак болгон бир караан камерада жалгыз отурду. Өмүр бою ортосу бармак басым жерде туруп, түбөлүк бирин-бири тиктеше албас эки көздөй табыша албай калабызбы? Караңгылык, каралдым деп дилинде күйүп отурду. Как чокусуна кан жыттанган канжардын албарс мизи болуп сайылган мына бул лампочканын жылаандай муздак жарыгынан аз болсо да кутула турайынчы деген ойго алаксып, өткөндү эстеп отурду. Чатыраш темирлери карайып бүткөн терезе тушунан баягы чымчык, адатынча жылан соруп жаткансып, жан алы калбай безеленип сайрап жиберди. Сайраганда да жүлүнгө сайып, жүрөктү тилип, тирүү жан чыдап тура алгыстай безеленип сайрап жиберди. Касым демейдегисиндей селт эте чоочуп алды. Чыркыраган чымчыктын үнү чыккан тарапка темир тор тешик жакты теше тиктеди. Кең асмандын алакандай бир жер гана көрүндү. Сур булут чалып, көк кум сарып туруптур. Бир аздан соң чачылган оюн топ-топ көз алдынан калтардай качкан элести кайра таап, өткөн ишти карегинен өткөрүп отурду. Жаштык кези эсине келди. 1923 жыл. Касиеттүү ысык көлдө жай аптабы жаңыдан гана башталган мезгил. Уялчаак кыздай кызарган күн кыл чокуда кылкылдап, уязына батаарда Зуннахундун короосуна эки жигит баш бакты. Ары багыла, жеңе. Жакшысыңарбы? Бар болгула, айланайындар. Жакшы, келгиле. Аларды жүзүнөн али кыз жамалы кете элек кыргыз аял каршы алды. Кол алышып көрүшөрдө көк каалгалуу чоң үй тарапты ургаачылардын чанда бирине гана таандык болгон сөз айтып бере алгыс бир башкача сыпаалык менен жалт карап койду. Чыгаар киши чыкпай жатат дедиби, же чыгаар адам чыкпай турсун? Булардын келген кезин көрбөй калсын дедиби? Айтор ошол жалт карашында кандайдыр бир жабык сыр бардай өңдөндү. Алдыда кирген жигиттин жүзүнө кубаныч ойноп, сулуу аялдын колун алды. Кайдан келе жатасыңар? Айыл жактанбы? Жок, жеңе, Пишпектен. Касым экөөбүз, деп баратып, ал жолдошун бир карап алды да анан: бул досум болот, аты Касым. Ташкентте окуйт. Айтып калчу элем го. Көлдүн чырпыктысынан, Саяктын акыл беги. Айылга кайрылбадык, деди. Суу алып чыккыла, аял үй тарапка үн катты. Жол карытып, суу кечип келатышкан тура. Ойноок кези гүл кармаган кара тору кыз чоң чыны толо суу сунду. Аял тигил экөөнүн башынан айлантып ырымдады да, үйдүн терезеси жакты дагы бир ирет мурдага караганда алда негедир шашкалактагандай тейде карап койду. Эч ким көрүнгөн жок. Касымды бул жерге ээрчитип келген жигит Сыдык Карачуулу, Караколдогу Кошчу союзунда иштейт. Арачолодо татар мектебинде сабак берет. Ташкент тараптан келгенден бери жаштардын оюн зоогунда анын күйдүм чокурлары ырдалат. Чакан интермедияларды аткарылат. Айтор ал ушул жердин таанымал жигиттеринен. Сыдыктын бул короодо Туратбай деген агалары турат. Уйгур адамдары менен майдай сүттөй мамиледе. Алардын соода сатыгына катыша калып, тиричилигине аны муну таап алат. Түптүн жылуу булагынан бир убакта сабатын ачкан экен. Өзү ушинтип айтат: сабатым ачык, дейт. Канчалык деңгээлде сабат ачканын эч кимге дале айтпайт. Айткан дегенине караганда айылдык молдокелерден окуган окшойт. Жылуу булакта үй мектеп болгону ырас. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, тагдыр, жашоо аны ошо бойдон кайра кагазга жүзүн бурдурбаптыр. Тагдыр деген ошо да.
караколдон окуусун улантам деп келип, анан анысынын аягына чыга албаптыр. Акча деген асмандап, учуктун дарысындай табылбай туруп калат. Ушундан улам ал уйгур адамдарына жалданып кетип, жанынын жайына карап, алардын соода иштеринен чыга албай калат. 16-жылкы окуядан кийин ал окуу дегенди биротоло унутпай, мен окуп бүттүм, кат тааныганды деги билемин, кокус падыша чакырып кагаз каратса окуп бере аламын, кат жиберген болсо анысына жооп жазганга жараймын, ушул жетет, башкасын билбейм, падыша менен кат жазышып кабар алышканга жараймын деп койчу экен. Ал тааныган тамганы алиги падышасы тааныйбы же падышасы жазганды мунусу биле алабы, айтор ал жөнүндө ойлонуп башын оорутчу эмес. Туратбай жайы ушундай. Сыдыктын Караколдого келип кетер үйү ушул. Башка жерде кемде кем эле турбаса, негизинен ушунда турат. Үй Зуннахун деген уйгурдуку. Анын аты жөнү бул аймакка аттын кашкасындай маалым. Көл башындагы тиги Кыргыз-Кытай чегинен өтүп турган кызыл соода иши ушул кишиге байланыштуу. Татар менен уйгуруң, кыргыз менен орусуң көбүнчө ушунун колун карашат. Жол сыры, каракчы жайы бу кишиге дайым болуп бүткөн. Өң тааныш тургай, көз тааныш болуп, Зуннахундун кербени келсе тосуп, узатып суук көздөн калкалап, кандуу колдон далдалап өткөрүшөт. Зуннахундун кербени толгондо жолго чыгабыз деген сөз ушундан калган. Жол ушунуку. Зуннахун Кашкарга киргизмей болду деп сүйүнгөндөр да көп болгон. Өзүн бийик кармаган, кундуздай кулпунуп таза жүргөн, мырза мүнөз, падыша пейил, бирок ак ниет, адал тилек адам. Өзүнүн жүрүм-туруму өзүнө жарашат. Майда барат ишке кийлигишпейт. Жардам сурагандарга кызыл жалын карматпайт, колу ачык. Элге берсең Кудайдан аласың деп коет. Ичи таза, иши жүргөн адам. Жанагы жамалынан нур жанган, али да болсо кызыл гүлдөй кыз курактан жанбаган аял ушул кишинин зайыбы. Зайыбы демекчи, ал анын гүл ачар нике кайыбы эмес. Анысы Айхан эле. Мындан 4-5 жыл мурун жабыркаткан эски оорудан көз жумган. Зуннахундун чачына ак кирген, кара сур кылыч жүзүнө ошондо майда так түшкөн. Боюнан ою, өзүнүн аты бийиктин көөнүнө сары зил кетип, азанын аты бир башка, заты жайы кайчы келип тогушпогон миң ача болуп, басса турса жаздык таш жарын эңсеткен. Сары убайымга алдырбайын, кара башты азага чалдырбайын десе, бала чака жаш эле, алардын көзүн тик багып карай албас, карайлатып каңырыкты түтөткөн, түбү жок түндөй күн түшкөн. Мындайда жоро жолдоштун, агайын тууган ак достун сөзүнөн өтөр көңүлгө дары жок экенин ошондо билген Зуннахун. Бала чака буттарына тура элек, үй жайды кармар, эненин ишин колго алар, өчкөн отту тамызып, үй турмушка от жагар, ак жоолуктун ордуна сары жоолукту болсо да, ылайыктуу бирөөнү ырыс кешек кылуунун жайын айтышкан соң, үй түндүгүн ачууга макулдугун берген. Нарыктуу адамга салттуу жерден болсун деп, бир жай бою ак жоолуктун кут көтөрөр кубанычын издешип, кол сурашып, каада көңүл ишине көкүрөк беришип жүрүп, акыры бак айтып насип буйруган адамы кыргыз кызы Фатима болгон. Ага тууган кашында Зуннахундун достору чогулуп, күнү бирден күүсү берекен, эзелтен эгиз эл болдук, мүнөзү жибек, сөзү бал аячты, акырет жайга узаттык. Ал эми эсил кайрылбайт. Көңүлгө туура десеңер, жолду бизге бергиле. Куда сөөк бололу. Зуннахунду кыргызга күйөө бала кылып коелу дешкен. Ошол ооздон чыккан сөз жүрөккө жетип, аза бойго азык болгон соң, алар тиги экөөнү бак айтып бата тилешкен. Зуннахундун кыргыз кызынын колун кармап калган жайы ушундай. Кайгыга жолдош болгондун кубанычы башында деген кеп бар экен. Алган жары азалуунун жаздыгын гана агартпай, түндүгүнөн түтүн булатып, энесиздин көзүнүн жашын кургатып, жүзүнө күлкү ойнотуп, өчкөн отту өчүрбөй тутантты. Сыдык менен Касымдын кашынан кыйгач өтө албай, келип кетер бирөө деп карап, бейтаныштай ачылбай турганы да анын ыйман пейилинен.
Экинчиден сыдыкты күйөө бала деп күйпөлөктөп жатканынын да жөнү бар. Колуктусу ушу жердик. Аты Токтокан, уйгур кызы. Боз үйдүн жайы узун сөз. Кышта айтылса күз каратып түгөнөт. Өмүр жалган, өлүм ак деген бул дүйнө ал экөөнүн бирин Зуннахунга берди эле. Анысын кайра алып, башкасын колуна салды. Өмүр менен өлүмдүн бул жашоодогу орду эки башка. Алардын бирөө гана болот тура. Мунун баары Зуннахундун көз алдында болду. Ал түнү Касым эмнегедир чырметип уйку көрбөдү. Көзү илинип баратканда эле жанагы элес кайрадан кирпик кактырбай, толгун айдан төгүлгөн ак шоола болуп маңдайында жанат да турат. Караңгынын кучагында жылмайып тургандай болгон бул балбылдаган ак шам үйгө кирип баратып артына жалт карап алат. Анан ага терезеден телмире тиктеп тургандай болот. Бото көздөн бир туруп балалык баюулук, аруу мүнөз кыялдын таңдай таза таңыр коосу, улууларга болгон суктануусу туюлса, бир туруп ошол көз карашта акылга адеп бербеген сезимдин купуя сыры, жанга тынчтык салбаган кумар күчү күчаладай күч ала кайнап, жанар тоодой жалындап жаткандай сезилет. Ак кызылы бирине бири куюлушуп, биринен бири бөлбөгөн, жарык нуру жанган сымал албырган жүздүү бул кыздын өзү уктаса да, элеси уктаар жайы жок. Жакшы көрүп калдымбы? Деди Касым. Алчы, эмнеге жалт карайт? Балким мага гана ушундай көрүнүп тургандыр. Баягыда эмне үчүн мындай көрүнбөдү? Түн көтөрүп түйшөлүп сыртка чыкты. Көк бериси жер кучактап жатыптыр. Ташкенден экинчи мертебе ууруп, сүзөктөгөн тамырчы дарттын айынан Ысык көлгө сапар алар алдындагы мезгил эсине түштү. Эске түшкөндө да Касымдын эркин качырып, дилине жылуу, жарык нур чачып түштү. Унута баштаганда кайрадан оюна көк түтүн бүркүп, көз жашындай мөлтүрөп келгенин кара, деди ал ичинен тымызын. Адамды жалт карашы, көзүнөн жанган от бардай дене бойго ысык чымыроо таратышы, ушул азырда эс көңүлүңдү дел байлап, жападан жалгыз үмүттү үзүлбөс жанга дем кылып, каректен жанган алоонун элесин эске бел кылып турушу ошол күнгө окшоп кетти. Нурипа келем деп коюп келбей калган. Эртеси да, андан кийинки күнү да күткөн. Ошондо аны өмүр бою күтүп, өмүр бою ал келер жолду жалдырай карап, өмүр бою жалгыз каламбы деп тынчсызданган. Оорунун жайы унутулуп, дене жабыр тартканы көңүл жабырына, дил тагдырына айланып бараткандай сезилген. Нурипа келдиби? Деген Базаркулдун үнү акырын, алдан эден шекшигендей, ошол эле учурда алдан эден аяр саксынгандай чыккан. Касым аны жүрөгү менен сезген, жүрөгү менен уккан, жолугуп айтса керек деп ойлогон. Тагдыр корооңу таш ыргытса, гүлзарыңа да түшөт деген. Базаркул ошол бойдон эч нерсе деген эмес. Касымдын эмнени ойлоп, эмнени самап жатканына да маани бербеген. Кара жаны карегинде чыркырап, дарт кайгысын тартып жатат деп койгон. Чынында андай эмес эле. Нурипанын карааны көздөн үзүлбөй, булуттан чыккан айга окшоп жарк эте күлүп келип калаарынан түңүлбөй турган. Чыкпаган жанда үмүт бар деген ушуда, оюна ар кандай акыл түшкөн. Бир туруп, кайрыламбы же жокпу? Кокус кайрылбай калсам не болот? Уялаш жандай улутунуп, көөдөндөн бир сыр, дүйнөдөн бир сүйүү өлөр, ачылышып алсакпы? Мен айтышым керек да, айтпай дебей. Мен акмакмын. Адам эмесмин. Ал менин бир сөзүмдү, бир өзүмдү, бир сураныч өтүнүчүмдү качантан бери карегин жарып, жүрөгүн салып күтүп жүрөт. Ушул мен акмакмын. Айта албайсыңбы? Кат жаз. Кат жазгың келбейби? Кыз жанына жолобо, бирөөнү куру үмүткө байлаба, багына балта чаппа деген. Анан кайра, дилибиз бир. Дилибиз билет. Мен жайымды түшүндүрүп айтсамбы? Мага баш кошсо балким бактылуу болбой калар. Оорулуу адамдын азабын тартканда жаман. Ошондуктан кол кармашып жүрбөсөк да, көңүл байлашкан бойдон, бири-бирибизди ызаатташкан бойдон калсакпы, деп кыялданган. Тагдыр деген тагдыр экен.
Ал экөөнү ойлогондой кылган жок. Айылга барган жеринен ак жоолук башка салынып, көшөгө артына көз жашын кургатып келген. Базаркул муну толугу менен билип угуп жатса да, сени сүйөт, сени көрсө көңүлү бир аз жеңилдээр. Касымга бар, акыбалы кыйын, маңдайына отуруп баштагыдай кабак ачып сүйлөп кой, деди. Кантип барам, Базаке? Жолумду бузуп албадымбы? Баргың келеби? Барсам эле деп турам. Анда барабыз. Адам көңүлү гүл, сени да, Касымды да түшүнүп турам. Эч нерсе айтпа, эч нерсени билгизбе. Калганын кийин мен айтам. Денеси от, дарманы жок. Азыр анын көңүлүн гана көтөрүп туруш керек деп жатып, Нурипанын кепке көндүргөн. Ушундан улам ал көрүнбөс көңүл чынарын эс көөнүндө кыя албай, тагдыры менен таалайына бир келген жарык жылдызын издеп, ободон да, жерден да түнөргөн кара түн көрүп, жазылган чачын кайра өрүп, кусалыктан кан кускан Касымдын маңдайына өчүп-өчпөс балбылдаган шам болуп күйүп келген. Күйгөндө да сыртына чогун, жанына кызыл жалынын чыгарбай, бир керемет дүйнө болуп келген. Эндик тийсе бузулар эки беттин ажары бир кайрылбас кайбириндей качып, балалыктай жайнаган көз карашы карылыктай чарчаган экен. Канчалык билдирбейин десе да, акылдын күчүн азгырган ай жамалы кайра-кайра жуулган бөздөй өңү өчө баштаган экен. Ай чырайга жарашып, жылдыздай жанган кайыги үлбүрөгөн күңүрт кара нурга аралашып, көзүнө көрүктөй куюлган. Каш тарапка куш канат болуп серпилген кирпиктери кызыгы менен ысыгын таштап жиберген экен. Келдиңби? Касымдын үнү бир чети боор ооругандай, бир чети аны алдан эден аягандай угулду. Келдим, деди Нурипа. Эч нерсени ойлобо. Ташкен ысык, абасы жакпай жатканда. Көлгө барсаң оңолуп, так айыгып кетесиң. Касым башын ийкеди. Суу сурагандай болду. Тамагынан чаң учуп, ичи эзилип, көңүлү сезим отуна күйүп, үмүттүн жиби үзүлүп турганда Нурипа келди нур болуп. Ушуга каниет кылды. Суу ичкен соң Касым анын колдоруна көз тигип, жүзүнө тике карай албады. Маңдайынан чыбырчыктап тер чыкты. Ойго алдырып, санага бастырып жатабы деп ойлоду Нурипа. Жүз арчысы менен маңдайын сүрттү. Колдорун кармап, жүзүнө басаарда ансыз деле кургушундай эрип турган Нурипа чыдай албай солкулдап, эки өрүм чачы жазылып, башына кара салынып, түндүгү түштө жабылып, күйүткө күйгөн адамдай эч кирип ыйлап жиберди. Ошондо ал тал чыбыктай буралган, үр кызындай суналган кырчын курак кыз оюну калыбына келгис болуп капилет жерден кыйраганга ыйлады. Ошондо ал агарып барып атар таң түн болгонго ыйлады. Алты алыштын боюнан айдын нурун жамынып берген кыз анты ант болбой, тагдыр аны кайрадан кайрып, өкүнүч менен өлтүрбөй өрүктөй эзип бышырып, анан кайра как кылып катырып турганына ыйлады. Көз алдында көздөн учкан Касымы эч нерсе билбей жатканына, болгондо да өчөр өчпөс шам болуп, тамыры солгун жан болуп турганына, тагдыр аны бул жолу ичинен гана сыздатып, ичинен гана ыйлатып, сыртынан болор болбос жылмайтып койгонуна ыйлады. Кызыгы кымбат кыз курак кырашкан менен иши жок. Кыйбасы мында турат деп касылып, аны аяган Касымга, кучагына кубанып, бир өмүрдө бир ирет коюнунда суналып жатпай турган адамга, жаштык дүйнөсүнөн ажыраган адамга өкүнүп өксүп ыйлады. Ошондо ал: ай тийген жерге жетээрде армандуу байкуш мен болдум, күн тийген жерге жетээрде күйүтү күчтүү сен болдуң, деп айта албай, сунган колун Касымдан эки дүйнө тарта албай, тула бойдо күч жок, тунук жашын баса албай өзүнө өксүп, өзүнө өзү өмүр бою өкүнүп өтөр адамдай болуп ыйлады. Ооба, ошондо ал жүрөктүн сөзүн айта албай, көкүрөк күйүтүн баса албай калганына ыйлады. Ошондо да Касымдын, жалгыз гана Касымдын эч нерсе билбей турганына,
бул ааламдагы эң жакын адамынан көкүрөк сырын, дил азабына түшүргөн тагдырдын ырын атайылап, бүт эрк күчү менен жашырып жатканына, Касым жашаган кең дүйнөгө араңдан зорго кысылып батканына ыйлады. Ооба, ошентип ыйлаган. Анысы жалгыз баштын арылгыс арманы экенин да эч ким билген эмес. Нурипаны Касым соороткон. Мен десең ыйлабачы. Мен жаныңда турам го. Эмнеге ыйлайсың? Мен айгам. Анан бирге болобуз. Нури, ыйлаба, деп көкүрөгүнөн чыкпай жүргөн. Далайдан бери, Касымды көргөн күндөн бери уксам экен деп эңсеп көксөп, жазмышына жалынып тилеп келген. Ооба, Нурипа тилеп келген сөзүн айтып жиберген. Кантип айтканын, кандай күч айтырып жибергенин Касым өзү да байкабай калган. Ошо дүйнөгө ойдо жок жерден кетип, кайра кайрылгыс болгон сөздү бул дүйнөнүн башка жагынан, балким Бак Таалайын муз кылып, ой санасын муң кылаар бөтөн жайынан уккандай болду. Нурипа ушуга бир аз чочуп кетти да, анан ал колунда туруп жоголгон, жолунда күтүп жолукпай койгон Таалайын эстеп, аны кайрадан таап турганына эчкирип ыйлап жиберген. Чалкасынан жаткан Касымдын көкүрөгүнө башын коюп, өзүнө тааныш, өзүнө жакын, өзүнө жагым, санааны сагындырган жытты кумарлана искеген, моюнунан кучактап, мойнундагы мончогу үзүлүп элек кыз ыйбаасын унутуп, өзөктү өрттөп турган өкүнүчтүн өткүрлүгүнө жол берип, Касымдын жүзүнөн аймап өөп алган. Анда кусалык менен боор ооругандык да, коштошуу менен ажырашкыс кездешүү да, бактысыздык менен бактылуулук да, ооба, бүт баардыгы жуурулушуп, бүт баардыгы жолугушуп жаткан эле. Касым аны көрүнбөй кеткендиги үчүн, келемин деп келбей калгандыгы үчүн кечирим суроо иретинде, жакшы көргөндүктүн белгиси махабат кусалыгы катары гана түшүнгөн. Ал андан башка жолду көрө да, уга да элек эле. Ошондон көп өтпөй Касым Ала тоосуна карай жол алган. Догдурлардын кеңеши менен Ысык көлдө эс алууга жөнөгөн. Ошо сапар алдында Нурипа жайын Базаркулдан уккан. Өткөн иштен өч алмак жок болгону менен эске алмак бар экенине моюн сунуп тим болгон. Көлгө кетээрин билгенде, алыс кетейин, укпай көрбөй турган жерге кетейин, сагынсам да, элесин эстеп самасам да санаам жетип, өзүм жетпес жерге кетейин деген. Акыры ошондой болду. Мына азыр айдын ак шоокум нурун жамынып, жап-жалгыз эстеп отурат. Эстебейт эле, ооба, жанагы жанды теше тиктеген, жамалы жакшы күндү көз алдына келтирген кыз болбосо эстемек эмес. Ободогу жылдыздын жерге түшкөн нур кызындай жайнаган бул кыздын аты Турдубүбү. Бир үйдөгү 4 баланын кенжеси болбосо да, ата менен энеге көлөкөсү шам болгон эркеси. Зунахын атасына жакын, ага эжелери да аны атасынын кызы деп эркелетип өстүргөн. Азыр да анын көзүн карап, көңүлүнө гүл өстүрүп турушат. Анткен менен бу кыздын эстүүлүгү бир укмуш эле. Кийин бой тартып, акыл токтото баштаганда анын эркелиги өң келбетин чыгарып, бир короонун жылдызындай жарк эткен чырайлуу кыз болду. Жүрөктүн иши не болоорун, көңүлдүн күүсү кандай чыгаарын өзүнчө таразалап, өзүнчө сындап, эрте жетилди. Жергиликтүү молдодон эскиче окуп, кат сабатын ачкан кыз ушул Сыдык Карачевди жакшы билет. Бир курдай ага китеп берген. Ошондо жеңе-жээги кемегеде отурушуп, анын кайсы бир жактан окуп келгенин, чоң кызматчы болоорун, калың китептерди көп окуурун, жазуучу экенин, ыр жазаарын, анын ырларын айылдагы жаштар боздоп сыздап ырдап жүрүшкөнүн кеп кылышканын уккан. Ооба, мынчалык көөнүндө деле калмак эмес. Татарча китеп берген соң, ал ага аябай кызыгып, ким экенин билүүгө ынтызар болуп калган. Кийин аны агасындай көрүп, аралашып кетип, татарча ырларды ырдатып, казак жомокторун окутушуп, далай түндү өткөрүшкөн.
Азыр болсо бул жерде Караколдогу Орус Түзем деп аталган негизи татар мектебинде сабак берет. Кошчу союзунанбы, Айтор дагы бир жерде иштейт деп айтышкан. Анысын Турду бүбү ачык биле албайт. Ал эми тигил кырдач мурун, кара каш, орто бойлуу жигитти мурда кийин көрбөптүр. Анысы Ташкент шаарында окуйт экен. Ошончолук алыстан окуганына караганда чоң окууда болсо керек. Кыргыз жерин кыдырып, ыр жомок жыйнап кетет экен. Жаштарды окууга үндөйт экен. Ушуларды кулагы чалган. Адегенде Турду бүбү ага анчалык деле назар көөнүн салбаган. Ошол кыздар болбосо келип кетер коноктордун бири да деп, аны да капарына алмак эмес. Күн шашке маалы болсо керек эле. Көчөнүн боюнда 4-5 кыз турган экен. Турду бүбүнүн көрөр менен Анаркүл аны чакырып калды. Турду бүбү, силердикине ким келди? Тыныстанов келдиби? Окуусун бүтүптүрбү? Сен сүйлөштүңбү? Кыздар биринен сала бири сурап жиберишти эле. Турду бүбү эмне дээрин билбей мукактана түштү. Балалык курактын байоолугунанбы, же кыздардын минтип жабалактап жан койбой сурап турганынанбы, балким бая күнү көөнүнө токтой калган элестин, буга чейин улуу кичүү, тең туштан көрө элек көз караштын сезимге жетип, аза бойго азык болуп тараган кандайдыр бир башкача жылуулугунан уланбы, Айтор ушул азыр оозунан сөзү түшүп, уурлук кылган адамдай өзүн коерго жер таппай калды. Кыздар бир нерсени билип келгендей сезилди. Бул эмне деген купуя сыр, эмне деген көңүл. Анын башы кандай да аягы эмне болоорун билген жок. Касым келди, деди мукактана. Оозунан Касым деген сөз чыкканда эмнегедир уялып, айтпай турган адамдын атын айтып жибергенсип кысынып, бирок тигилердин алдында айтууну милдет көрүп, антпесе алдан эден ажырап, кыздардын ага кызыгып турган дүйнөсүнөн бир жолу, бирок биротоло жоголуп кете тургансып, анан ал өзүнүн ушул абалына өзү таңданып, өзүнө өзү ишенбей жатты. Балким бул атты биринчи жолу айтып жаткандан уламдыр. Балким анын атын эч кимден сурап билбей туруп эле өзү айтып жибербегенден уламдыр. Айтор неси болсо да өзү башка дүйнөдө жүргөнсүп кетти. Карегине чагыла түшкөн бул дүйнө кызганыч менен ыйбаанын оту экенине ал анчалык түшүнгөн жок. Эмне китептери бар экен? Ырларынан сурап бербейсиңби? Суроо токтогон жок. Турду бүбүнүн суроолор тушап, кыл жылдырбай кылтактап турганда Анаркүлдүн үнү чыкты. Кереги жок, кечкурун өз келгенде келебиз. Турду бүбү чакырып берет, ана сүйлөшөбүз. Макулбу, сен чакырып бер, деди. Турду бүбү жеңилдей түштү. Анаркүлдөр Караколдон билим алабыз, өз алдыбызча эле картып, эркин жаштар сабына кошулабыз дегендерден. Турду бүбү менен тааныш. 2-3 жаш айырмалары болбосо, тең туштук жайы аларды бириктирип турат. Ушулардын келип кетишинен кийин Турду бүбүнүн бир кызык ой, көкүрөк күйдөй туюлган сыр бийлеп алды. Касымдар кечкурун келди. Үйдөн чыга калса сыртта отурушкан экен. Ал дагы жалт карады. Дени боюна ысык чымырык чуркап кетти. Бул эмнеси? Деди кыз. Кайра кайрылып карайын, көз карашта кандай сыр катылганын байкайын деген ниетте байланып токтой калды. Бою токтогон менен ою токтобой кулундай туйлап, бүргө болуп секирип, бул көз караш кыздын кыялын алда кайда ала качып, эркине бербей туруп алды. Кыз ызасы менен кыз намысы көкүрөктө кармашып турганда, кыз адеби аны колтуктан ала алдыга жетелеп кетти. Бул эмнеси? Деди кыз. Ушундай күндөрдүн биринде Сыдык ага жолугуп, урушпайсыңбы, Тукан? Сага бир сөз айтайын, деди. Урушпайм, деди кыз адатынча, булуттан чыккан айга окшоп жарк эте күлүп. Урушпасаң айтайын. Сен кыргыздын эң мыкты жигитинин жүрөгүн жаралап коюп турсуң. Түшүндүңбү, Тукан? Эң мыкты жигиттин жүрөгүн жаралап коюп турсуң. Кыз түшүнгөн жок. Сыдыкты караган бойдон тура берди. Түшүндүңбү? Сыдык кайра сурады. Түшүнгөн жокмун. Жаралаган эмнеси? Сен туура түшүн, Тукан. Карындашымдай көрөмүн сени. Муну эч кимге көргөзбөй оку да, анан кайра жооп бергиниң.
Жообун жакшы болсун, өзүңдөн башка жан билбесин. Кыз чочуп кетти. Мурда кийин мындай ишке тушукпагандыктанбы, Айтур түкшүмөлдөй түштү. Эмне иш болуп жатканын эми түшүндү. Көз алдында Касымдын баягыда бир башкача жалооруй карап турганы келди. Ошондо анын көзүнүн жагымдуулугу менен өткүрлүгү көз алдына тартыла түштү. Өзүнүн баягыдагы адам түшүнгүс абалын кайрадан эстеди. Кайрадан жылан кармап тургандай болду. Ооба, колундагы кат эмес эле кара чаар жылан кейиптенип кетти. Кое берсе чагып алар, ошондуктан аны бөлүп жок кылуу керек. Болгондо да куду ушул карачтын кайкы мурун сыдыгынын көзүнчө ошентүү керек, деди. Бир намысы чыркырап турду. Жетим калган баладай өксүп, ыйлап, өкүрүп, өзүңө жамандык кылба, курчтуктун тилин алба, деп жатты. Башкасы башынан сылап, ким экениңди көргөз, тытып сал да суйкайгана басып кет, деди. Ошентейин деп жумулган колун ачууга аракет кылды. Ачайын деди эле, эмнегедир ача албай, көрөйүн деди эле, эмнегедир көрө албай койду. Бекем кармап алыптыр. Колу карышып катып калганбы, такыр ачылбады. Өзү да эмне болгонун, эмне үчүн минтип бекем кармап алганын түшүнбөй турду. Анан ушу түшүнбөстүктүн өзү ага бирөө көрүп койбосун, бирөө шекшип калбасын деген эйканчы ойду туудурду. Колундагы кагазды ого бетер бекем мыкчып, экинчи колу менен катуу уучтаган колунун сыртынан кармап алды. Денесин от каптап, чок күйгүзүп, жалын жалмап келаткандай болду. Башын өйдө кыла албай, өзүнөн өзү кысынып, жерге сууга батпай, жер караган бойдон былк этпей турду. Катты окубайын деген менен болбоду. Көкүрөгү демигип, жүзүнө аптап чачырап, колундагы кагаздын жалын илеби куйкалап бараткандай туюлду. Окубаса болбойт. Окубаса ойдо жок жерден өрт чыга турган. Ашыктык кат. Саламатсыңбы, Турду бүбү? Мен бул катты жазбайт элем. Ооз эки деле сүйлөшсөк болмок. Бирок менин антүүмө күчүм жетпеди. Кайра ойлодум. Экөөбүз үчүн каттан башка ылайыктуу жол жок экен. Бет маңдай турганда деле тилдин, көздүн гана сөзүн айтмакмын. Жүрөк менен көңүлдүн тили байланмак. Ушул жерге келгенден бери сенин элесиңе арбалып, карегиңе байланып, ойдо жок жерден олжобай болдум. Муну туура кабыл ал. Мени оң түшүн. Айлам алты бөлүнүп, санам сай кылдырып, түн уйкум качып бүткөн соң ушул катты жаздым. Менин Ташкентте окуурумду билерсиң. Жакында бүтөт. Азыр каникул. 3-4 ай ушул жерде болом. Элден материал топтойм. Балдарды окууга алып кетем. Өкмөт таккан тапшырма ушундай. Окуйун деген оюң болсо чогуу кетеле. Эгер уруксаат болсо, ай алдында отуруп актык иш үчүн колуңду сурайм. Күн алдында отуруп жаштык үчүн оюңду бер. Сени жалгыз калтыргым келбейт. Сенсиз жашагым да келбейт. Бул турмуштун жолунда кол кармашып чогуу басалы. Махабат гүлүн бирге терели деген тилегимди билдирем. Түнү уйкумду качырып, күндүзү ойдон адашып калдым. Катыма жооп жаз, Турду бүбү. Мен сени сүйүп жүргөнүмдү, сенсиз жалгыз жашай албас абалга жетип калганымды кагаз аркылуу гана билдирем. Сени сүйгөн сенин Касымың. 1923 жыл 12 июнь. Касымдын катын окуп чыккан соң кыжаалат болду. Эмне үчүн кат жазат? Сүйгөнүн кара, деп кагазды тытып жиберди да, өзү эч нерсе болбогондой, эч нерсени көрбөгөндөй басып кетти. Бир күнү ага сөз жетти. Касымдар эртең айыл кыдырып кетишет экен. Келер коеру белгисиз экен, деген сөз угулду. Бүт бардыгы ушундан чыкты. Өзүнөн өзү туталанып, тытылган катка, аны тыткан өзүнө жини келди. Бир туруп жооп кайтарууну, кайтарганда да катты тытып салганы үчүн кечирим сурап кат жазууну ойлоду. Бирок ал эмне деп жазат? Катына кантип жооп айтат? Ушуну биле албады. Жооп кайтарыш оюнда чок баскандай чыркырап турганы менен шарт жолу кандай болоорун биле албады. Бет карагыз сөз менен терс жообун берейин дейт.
Касымдыбы, өзүнбү, айтор кимди экени белгисиз. Кимдир бирөөнү жакын адамын кыя албайт. Кат аркылуу колун сунуп, көңүлүн кошоюн дейт. Өзүн өзү кыйнаган абал шарттан бошоноюн дейт. Ага дагы даай албайт. Кат жазууга көңүлүн байлап, көкүрөк кушун учурган турдүбүбү ордунан турду кайра. Кетсе кете берсин, кеткени жакшы, деди негедир туталангандай. Келбесин кайра. Келсе да көзүмө көрүнбөсүн, деп алды. Муну көңүлүндө эмес, үн чыгара айткандай болду. Жөн эле ичинен айтылган бул үн көңүлүндөгү көп нерсеге кошулуп кетти. Ал ушундан чочуду. Бакырайган бото көзгө батпаган ысык жашты ирмеп жок кылды да, бул эмне деген кыжаалат абал экенине түшүнө албай көчөгө чыгып кетти. Чоң көчөгө бурулаарда артынан Сыдык жетти. Тукан, кайда баратасың? Деди муңайым. Кыз унчуккан да, аны бурулуп караганда жок. Дене боюн белгисиз ызалык ээлеп, түшүнүксүз кусалыктан жарылып кетчүдөй болуп бараткан. Катты окудуңбу? Кыз дагы унчуккан жок. Башын чайкады да, кайра ошол замат жер карады. Ушул учурда кандайдыр бир белгисиз күч анын эрк оюна койбой, башын ийкетип, аны окудум деп айттырып жаткандай болду. Касым кыргыздын мыкты жигити. Кыз үндебеди. Касым мыкты жигит. Кыз унчукпады. Мыкты жигиттин жүрөгүн. Кыз көзүн жумду. Мыкты жигит. Кыз алдагандай бир сөздү айтар айтмаксан болуп, кимдир бирөөнү аяр аямаксан абалда басар басмаксан кылчактап туруп, акырын кадам таштады. Жигит да кошо басты. Үйдөгүлөр көрөт, байке. Үн жумшак да, боор ооругандай, кыйбас адамга айтылгандай акырын өктөм чыкты. Кыз токтоор токтомоксон болуп баратып, артына шарт бурулду да, Сыдыктын муңайым жалдырап турганын көрүп, өзгөчө сыр жашырып, бир чечимге келгенсип кайра кайрылбас сапар бет алган адамдай ыкчам, ары ишенимдүү басып кетти. Ушундан кийин Касымды санаа басты. Сыдыгы сызга отурган адамдай болуп чыдабай калды. Мынча болду Каске, кайрадан кат жаз. Көңүлү бар. Ой, аны мен билип эле турам. Кыз кылыгы менен кызык да, ошентип маал катат, ошентип кыйнайт. Сүйөм десең эле тием деген ким экен? Дагы жазалы. Болбойт, деди Касым. Өзүм айтамын. Колунан кармап алып айтамын. Колунан кармап? Сыдык чочуп кетти. Ооба, колунан кармап. Колунан кармамак түгүл, жолунан тосуп чыга албай жатпайсыңбы? Кат эле жаз. Өзүм окутуп туруп макулмун деп, макул эмесмин деп жаздырып келем. Уйгур кыздары ушундай болот. Бул кат жаз. Жүрөгүн эзип, көңүлүн күйгүзө турган кылып жаз. Башы бош эмес го. Болбосо, ой башы бош деп жатпаймынбы? Жеңеден сурагам да. Ушундай болгон. Оболу Касым менен Сыдык сырдашып жатып, кызды жактырган соң ушул ишке барышкан. Эми минтип кагазга күчүн чыгарып, кайра жооп ала албай отурушат. Тоту куштун куйругундай миң түрлөнүп көстешкен, эрте жайдын булутундай саат санап өзгөрүп турган бул турмуш ал экөөнү ушундай түйшүккө салды. Махабат жашты мас кылат, ач албарс канжар мез кылып албууттантат. Мындайда адам бүт денеси менен сүйүнөт, жашынарга жай, отураарга орун таппай калат. Сүйүү адамдын жүрөгүн эле эмес, көзүн да алат. Сүйүүнүн белгиси сезим ойдон көрүнгөнү менен анын кызыл жалын кубаты аркылуу кумарланткан. Бөтөн адам чыдагыс иши эки адамды бири-бирине бой таштаткан. Өзүн өзү ширелиштире бириктирип туруп махабат тозогуна биротоло берип салган керемет азабында. Бул дүйнөдө алардан башка сезбеген кайгы кубанычында тура. Ошол жолдун башында эки жигит турат. Бүгүн да шам чырактын түбүндө кагаз жазып жатышат. Ашыктык каты. Ушуну менен 5-чи рет кат жазышым, Тукан. Билесиңби, мен буга чейин мынчалык азап тарткан эмесмин. Эгер сенин көңүлүңдө башка бирөө бар болсо, же көңүлүң менде жок болсо, көп кыйнабай ачыгын айтып кат жазсаң, сууга түшкөн кызыл чоктой шыркырап, эмдигиче көмүр болуп калмакмын. Менин күнөөм кайсы? Мен сени жакшы көрүп, жанымдан артык сүйүп калганымбы?
мен ушул үчүн күнөөлүүмүнбү? Жакшы көргөнүмө айтканым үчүн айыптуумунбу? Эгер сен менин ордумда болсоң, менин ушул абалымды тартсаң, анан мага туура түшүнөт элең, Тукан. Азап дегени эмне экенин, санаа адамды кантип жок кылаарын, ой тозогу кандай болоорун сезет элең, Тукан. Бирок сен анын бирин тургай ал эмне экенин да биле элексиң. Билбей эле кой, сенин ордуңа сен деп сыздап, мен сага аны билейин, мен гана азап чегейин. Ооба, сен деп сыздап, аны сен деп какшап бүкүк болгондордун биринчиси да, акыркысы да мен болоюн, Тукан. Жылдызы көктөн жоголуп, күйкөнүн канатындай дирилдеп, күндүр-түндүр зар какшап калгандардын алгачкысы да, акыркысы да мен болоюн. Менден кийин менчилеп сен дегендер болбосун. Булбулдун үнүндөй таза, күкүктүн көз жашындай тунук сүйүү үчүн мен гана зарлап, сени жакшы көрүп калганым үчүн өзүмдү өзүм мен гана каргап калайын, Тукан. Турдубүбү, мени кыйнабачы. Ашыктыктын ишине чынжырланып байландым. Көз алдымдан элесин кетпей калды. Мындан көрө урушуп, көңүлүмдү кор кылып, тилегимди какыраган чөл кылып туруп кат жазчы. Мен ошого ыраазымын. Мен ошондо кайрадан алоолоп күйүп сени жакшы көрөмүн. Ошентип кат жазчы, каралдым. Кат жазбасаң, ушул катты алып барган Сыдыкты уруш. Тилиңден уу чачып, кабагыңдан каар чыгарып тилде, Тукан. Мени тилдегениң, мени урушканың ушул деп өксүп ыйлап угайын. Анте албасаң, короодо эч ким жок кезде жалдырап жалгыз турайын. Басып кел да айтчу сөзүңдү айтып тилде. Жөн тилдебе, көңүлүм көргө киргидей кылып, өмүрүм сенин ким экениңди өлгүчөктү билгидей кылып тилде. Ооба, ошентип тилде. Көзүңдү жуумп, тилиңди тартпай тилде. Мени таарынып калат экен деп ойлобой, тартынбай тилде. Көңүлүм калса да, калбаса да, өмүр бою сени эстеп, өмүр бою сени дегдеп өтөйүн. Ушинтип жазганым үчүн таарынба, капаланып жатам. Сенден башка кыздын колун сурабайм. Колуңдан кармап, саамайыңдан сылап мен. Төркү үйдүн дубалына илинген, алкагы алтын буусуна карматылган күзгүнүн алдынан ушул кат табылды. Фатима окуурун окуду да, мен дегени кимиси экенине анча түшүнбөй калды. Катты бүктөөсү боюнча кайра бүктөп, ордуна койду да, Касым менен Сыдыктын бул жерде эмнеге имерчиктеп жүргөнүн туйду. Болсун, деди ичинен. Касым жаман бала эмес, керилген жигит. Чунак кыздын шарт айтма жайы бар эле, эмне деди экен? Жооп берди бекен? Деп кылчактай калды. Турдубүбүнүн жүүнү бош болбосо да, баштагысындай эмес. Санаа басып, көңүлүнө ой түшсө, бойго жеткен кыздын жүрүшү жай, мүнөзү уяң, сүйлөшү сыпаа тартат. Адамга ыйбаа сүйлөп, ийменчээк карайт. Аркы беркини көрүп, турмушка бышкан кексе аял ушуну сезди. Балким тиги Касымдардын эл кыдырып кетишинен уламдыр. Айтор көңүлүнө сөз түйгөндүн көкүрөгүн сыр чырмайт деп боолголоду. Турдубүбүнүн кыймылын карап, ыйбаа мүнөз ырыолуп калганына ичинен ыраазы болду. Сүйүүнүн пири Зулайка. Жусуп бак айтса, экөөнү эркин жуп кылып кол алыштырса, уучу музарып, көөнүм агарат эле, деди. Турдубүбүнүн ою оң жеринен сөгүлүп, нур жүзүн санаа саргайтып, күлкүсү жерге төгүлүп жүргөн күндөрдүн биринде Касымдар жолго чыгышты. Ак суу аймагын кыдырып, сөз байлыгын сактаган адамдарга жолугуп, эл сырын, эл жомогун жыйнамак. Шапак, ичке жергес, боз учук, ак булуң тарапка барып, Жаңыл мырза дастанын төгүп айткандардан жасчусун жазып алмак. Даректери дайын. Жалгыз ат чегилген араба менен жылдыз отура электе, таң шоокуму ак жанарын сала электе сапар алышты. Жол башчы Сыдык. Көлдүн көкүрөгүн мага кой. Бугунун эли саяктардай шок эмес. Жер өңүтүн, жол багытын мен билем. Сен эс ал, жазарыңды жаз, деген.
Кыязы ошондон уламбы, ал Арабакечтин жанында. Арабакеч ушул жердик улутту татар, өтүк ултарып, чыны чайнек каңдаган уста. Кез-кези менен эл аралап жер кыдырып келет. Боек, төөнөгүч, ийне, топчу, сөйкө, билерик, шакек жасап сатат. Айтор турмуш иши элдин ичинде. Аты Максим, фамилиясы Мустафин. Эл аны көбүнчө фамилиясынан Мустапа деп айтышат. Ошол бойдон аты да, фамилиясы да Мустапа же Мустапа татар деп аталып кеткен. Сыдык менен ата бала татар адабиятын бул аймакта ал экөөнүн артык билген жан жок. Болсо да аны өздөрүнө теңебейт. Булар ушундай. Касымдын көңүлү көтөрүлбөдү. Өзү жалгыз бараткандай эт жүрөгү, бүт денеси Караколдун тиги четиндеги көк дарбазалуу куроо жайда, кайып айткан периште кызда кала бергендей сезилди. Ак кызылы ак шоокум таңдай бөлүнгөн, ай чырайы ак кебездей көздү алып, асмандагы жылдыздын нур кызындай көрүнгөн Турдубүбүнүн элеси Касымдын ой эркин бийлеп, жылдырбай байлап алгандай болду. Арабанын жүрүшү аны ар кандай ойго салды. Түмөн түйшүккө бөлүп, анан уйкунун жумшак колуна берди. Түш көрдү. Кайдан жайдандыр Базаркул Данияров келиптир. Эмнеге келди? Касымды кантип тапты? Анысы ага белгисиз. Айтор Зуннахундун короосунда жүрүшөт. Жана жөнөгөн мезгил. Арабага казан аяк, талкан ун, жууркан төшөк салышат. Эл кыдырабыз, кереги тиет. Артканы болсо Ташкенге ала кетебиз. Төшөнчү орончусунан оорлугучулугу жок дешет. Касым дендароо. Арабага отураарда эмнегедир Турдубүбүсүнөн ачык жооп ала албай, тигиниси мунун кеткенин билбей калганына капаланат. Көзүнөн жаш тегеренет. Анысын эч кимге көргөзбөөгө тырышат. Арабанын артына барып, бутун салаңдатып отурат. Терезени карайт. Туканынын карааны көрүнөт. Чочуп кетет. Ыйлаганымды билбесе экен, көз жашымды көрбөсө экен деп шашкалактайт. Турдубүбү кардай ак жоолук салынып алыптыр. Касымдарды карап ыйлап туруптур. Аны көрүп Касым да ыйлады. Өмүрү минтип ыйлаган эмес эле, ыйлады. Солкулдап ыйлап, өзүн өзү соорута албай жатканда артынан Сыдык келет да арабага кызыл ала куржун салат. Тукандын кийим кечеси, өзү кечинде келет. Ыйлабагын. Сен соо эмессиң го, эч ким шек санабасын, дейт. Чочуп ойгонот. Сыдык бар да, Базаркул жок. Ошол түнү Турдубүбү түн бир окумда жаткан. Өгөй болсо да өз болгон Фатима жанында отуруп кир тапташкан. Тигилер кетмек, кеп сөздөрү болсо кептелгендей болбоюн деп апасы эрте жатты. Бир аздан соң Турдубүбү кагаз алып, кыз оюн кат аркылуу билдирмек болду. Эмне деп билдирет? Кандай деп жазат? Жазса кайдан сөз табат? Аны да биле албады. Мындай ишке бирде экиде аралашып, башынан өткөрүп көрбөгөндөн кийин ал жөн гана көңүлдүн иши, жүрөктүн сөзү дегенге акылы аралаша электигин, буга өзү жалгыз жооп бере албастыгын, апасы билсе урушаарын гана жазды. Ушундай сөздөр эле. Анан акырында ал эмнегедир башкалардай көркөмдөп кат жаза албастыгын, ага шык жөндөмү жоктугун айтып, буга капа болбогула деп эскертип, ал тургай өзүн алдан эге айыптуудай сезип, кечирим да сураган болчу. Көкүрөккө үнүнөн төгүлгөн бул сырдын мааниси эмне экенин өзү да билген эмес. Ушундай болушу керек деп ойлогон. Ошол ойлогонундай болду. Ушул бир башкача, мурда баштан өтпөгөн, бирөөдөн угуп көрбөгөн күйүүнү боюнан качырбай сыртка чыкты. Сыдыктар турчу үйдүн жарыгы жок. Эбак жатып алышса керек. Томсоро түштү. Ошондогу катты. Өмүрүндө биринчи ирет бирөөгө, болгондо да көңүлүн буруп, акылынан азып тозуп арзыган жигитке жазган катын өзүнүн башка эч ким окубай калган. Ошогобу, же башка бир ишкеби, айтор ичи тызылдап, карегинин кан агызып жол карап жүрүп тапканын жоготуп алганы үчүнбү, мунарлуу тоонун булагындай муңайып турган. Анан Касымдар кеткенден кийин билинбеген дүйнөсүнөн эми чындап ажырап,
жаштыгынын жагымын көз көрүнө уурдатып жибергенсип оңкулдап, желедеги жалгыз кулундай туйлап, өзүн бир жерге кармай албай, кимдир бирөөнүн караанын издеп, кимдир бирөөнүн элесин издеп, анысын да карайлап таба албай кала берген. Балалык эркеликте сүйүүнүн оту токтото баштаганын ал ошондо гана сезген. Көргөн түшүн Сыдык жоруду. Кудай берет экен, баш кошот экенсиңер. Зунахун абам өз колу менен узатат окшойт, деди. Арадан жарым ай өткөн соң Сыдык караколго келди. Жөн келген жок. Касымдын арзуу катын алып келди. Эртең бүрсүгүндөн кайра кетем. Жообун кечиктирбе, ала кетейин, деди. Кыз күлүп койду. Баштагыдай эмес. Карагаттай мөлтүрөгөн көзүнөн жанган мурдагыдай өткүрлүк да, өктөмдүк да жок. Анын ордун сырдуулук, айтып айтпай турган аяоо көз караш ээлеп алыптыр. Жообун ала кетейинби? Кыз жер карап туруп жылмайды. Касымга эмне деп айтайын? Макул дейинби? Жолугуп кетсин деди деп айтайынбы? Сыдык кыз бейилинин ийип турган абалына кирип кетти. Сүйлөтүп жүзүн ачайын, тамашалап тартынчаактыгын таркатайын деди. Келесиздер да. Турду бүбүнүн үнү муңайым да, жумшак да чыкты. Келерин го, келебиз. Сен макул десең, катка жооп берсең, же жолугуп сүйлөшөм десең келебиз. Сыдык чыйрала түштү. Макул дебесең, анда ал келер келбесин өзү билет да, сиз билесиз да. Кыз үнүн өкүнүч менен сагыныч коштоп калгандай. Келет, деди ал. Үчөөбүз. Жок, экөөңөр сүйлөшкүлө. Мен аны алып келемин. Кыз сырдуу, бир чети Сыдыкка таң калгандай жылмайды. Каракол жаштардын жери болуп калган. Окуйм дегендердин көбү ушул жерге келчү. Орус, кыргыз, ал тургай татар мектептери да ачылып, андан Пишпек, Алматы тарапка аттанышчу. Үй, китепканалар бар эле. Китеп саткандар көбөйүп, базарда атайын китеп дүкөнү иштечү. Касым менен Сыдыктын бул жердеги күндөрү көбүнчө жаштар арасында өттү. Комсомол, азыркы жаштар, сүйүү темасы өңдүү талаш тартыш жыйындарын, жаштар кечелерин уюштурушту. Ушундай күндөрдүн биринде Касым менен Турду бүбүнүн ортосундагы жаштык мамиле жакын санаалаштардын арасына тарап кетти. Анан өздегендер чогулуп, Сыдык менен Касымды суракка алышты. Кеп кеңешин ортого коюшту. Жүрөгүң менен сүйдүңбү, Касым? Болду, бизге ошол гана жетет. Жооп береби, бербейби, анын бизге кереги жок. Кыздын унчукпаганы макул болгону. Хандын кызы болсо да каалаганыңдай кылабыз. Ачык айт, баш кошосуңбу? Бүттү, алып кетебиз. Ошентиш керек, чакырып чыга тургандар да бар. Мындай ишке Касым макул болгон жок. Бир чети жаштык ишине калыстык кылса, экинчиден Турду бүбүсүн андайга кыя албады. Ошондо Сыдык: ал деле макул. Кыз деген кыз да, маал катып жатат. Бир аз күтө туралы. Чынын айтканда, ал Касымсыз жашай албай турган абалда, деди. Андай болсо эмне карап турабыз? Жигиттин ишин жигит гана жасашы керек. Уйгурдун кызын урматтап күтө бербейбиз. Керек болсо кол бутун байлайбыз да чырпыктыга чыңыртып алып кетебиз. Андай болбойт, деди Касым. Эскиликке каршы күрөшүп жатып, өзүбүз тескери ишке барбайлы. Барбасак барбайлы, деп калды Табылды. Кыз жообун күтөлү. Кандай сөз айтат, эмне дейт? Анан ошого жараша иш кылалы. Балким оң жооп болор. Жөн эле дүрбөй бербейли. Ушул бүтүмгө келишти. Кыз кылыгы менен кызык болуп турган күндөрдүн бир күнүндө Касымдан дагы кат болобу деп Турду бүбү толгонуп жүргөн. Бирок андай болбоду. Жигиттин көөнүнө санаа түшүп, көңүлүнө көз жетпеген бир элес күкүк күү салып турган. Алдыда кубанычын кучактатар бир жакшылык же муздак төшөктөн өбөктөтүп өйдө кылбас дарт азабын күчөткөн сүйүү күйүтү күйүп турат. Касым ушуну ойлоду. Ушундай да болобу, деп улутунуп алды. Мындайда ыйлар жашың болуп ыйлап алсаң, көзүңдөн ысык жаш, жашыл жайлоонун мал туягыт жетпеген төрүндөгү аппак таңдын кареги сымал мөлтүрөгөн шүүдүрүмдөй тунук жаш, жибек жиби үзүлгөн ак бермет шурудай болуп төгүлүп турса, ооба, токтобой төгүлүп турса, бул дагы өзүнчө бир бакыт экен.
ичиңден муңуң, көңүлдөн кириң чыгат экен. Көздөн жаш, көмөкөйдөн ый чыккан жок бул жолу. Тагдыры таарып, кайгысы каарып турганга Теңир да мээрим салбады. Тескери карап телмирдиби, же боор салган менен көңүлгө өтөр жылуулук жогун билдиби, айтор ырайым ыраа кылбады. Бу аягын айтпаган өмүр жолу сабалаган алгыр куш учуп өтө алгыс ийне көзүндөй тар бекен да, адамга берер шыбагасы жалаң муң зар бекен. Кем дүйнөдө чын эле армансыз арстан, кайгысы жок кабылан, ыйы жок туйгун бар бекен. Жоготуу менен таап алуу, жоголуу менен жаралуу эриш аркак, бирине бири бел болоор эгиз сымал жаралган окшойт. Кайгы менен кубанычтын бири жок болсо, экинчисинин да наркы жок болмок өңдөнөт. Дүнүйө жайы ушундайдан куралып, ушундайдан жаралган тура, деп жүрдү Касым бул күндөрү өзүнчө. Көзү куу арчадай чачырап күйүп, жүрөгү тиш оорудай сыздай берди негедир.